эртең мененки Жеңиш Ерматовичтин таңкы рейтинде берилген тапшырма боюнча Ош тазалык муниципалдык ишканасынын учурдагы Дебүү участкасында жайгашкан жери боюнча төмөндөгүлөр аныкталды. Негизинен ал жер 2905 автобазанын жери болгон. Ал жер 2015 жылы ошол Ош шаар мэриясынын токтому менен кайтарымсыз түрдө ошол 6 гектар жери жеке менчикке өткөн. Анын ичинде тазалык ишканасыны дагы ошонун ичинде курган. Айланасындагы бардыгы ошол жеке менчик болуп эсептелет учурда. Азыр ал боюнча биз Ош шаар мэриясынын жана муниципалдык менчик башкармалыгынын юристтери юридикалык тастыктоочу иш кагаздарын алып тиешелүү укуктук баа берүү үчүн териштирүү иштерин жүргүзүп атат. Эгерде ал мыйзамсыз өтүп баягындай туура эмес берилгендер болсо, ал боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүп укуктук баа берилет. Ошондой эле ошол күндө эртең мененки рейдте 5-көчө боюнча дагы берилген тапшырма боюнча тактадык. Ал жер негизинен жеке менчикке өтүп кеткен. Андан сырткары муниципалдыктагы жерлер бар экендиги аныкталды. Жогорку 110-дук жогорку чыңалууда электр мамычанын алдындагы жол ал 5-көчө дагы ачылат. Ал эми кошумчалай кетсем, ошол жерде муниципалдык жерлерди өз билемдик менен пайдаланган жеке менчик жерлер дагы ээлеп алган фактылары аныкталды ошол 5-көчөдө. Ал боюнча биз так границасын өлчөп туруп, ашыкча жерди кайра өзүнүн максатында муниципалдык менчиктин балансына алабыз. Ал эми муниципалдык жерге ижара акы аркылуу берилген жер тиркелеринин бардыгы бүгүнкү күндө келишимдери жокко чыкты. Ал жерде снос иштерин жүргүзүлүп, жолду буйруса ошол бекитилген ген пландын негизинде толугу менен бүгүнкү күндө бошотулат. Жолду ачабыз.